9 номер это Григорий Чернышов, наушник по кличке Жал. Жал это на кыргызском грива, грива лошади просто. Возможно, Мындагы көкбөрү оюнунда Кыргызстандын атуул командасы Москва командасы менен беттешүүдө. Эң кызыгы оюн кыргыз жеринде эмес, Орусияда. Орус дүйнөсү улуттук оюндарды камтыган этно фестивалдын алкагында жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында атуул командасы шамдак айлыгы жана тулпарларынын күлүктүгү менен жеңишке жетише алышты. Два вот таких казана. Тай казан называется данные сооружения. Бул аттарды эми Жалал-Абадтан алып келгем, Кыргызстандан. Улакка деле алып келгенбиз. Ал жактан ойноттуруп, көрүп, текшерип, барынан ошентип алгам, чогултуп алгам. Мындай базардан алынган деле аттар бар. Базардан деле алынган, анча-мынчасы. Биринчи поток 18 ат аябай терелип келген. Кымбат аттары. Крупный город. И вот бочка, которую мы сейчас делаем, она родом оттуда. Единственное, так как у меня сейчас немножко другого цвета стекло. Орус дүйнөсүн чагылдырган этнофестиваль Москва шаарында 3-чү ирет өткөрүлүүдө. Аны Орусия, Евразия элдик ассамблеялары жана Москва облустук спорт комитети уюштурган. Ал эми фестивалдын жүрүшүндө Кыргыздын кыз куумай, эңиш, көкбөрү оюнундагы чагылдырылып, ыр күүлөрүбүз да жаңырды. Албетте улуттук баалуулуктарыбызды даңазалоо максатында. Былтыркы жылы мен участвовать этип баштагам. Бул экинчи жолу участвовать этем. Мунун негизи максаты бул жаңы организациялар жаңы чоңоюп, жана кошумча организацияларды кошуп, былтыр Московская область министри өзү организовать эткен. Быйылкы жылы организовать этип атат Ассамблея народа России, Ассамблея народа Евразия и Московская область министр спорта. Ошолордун деңгээлине биз кошулуп алганбыз. Быйыл дагы Кыргызстандын атынан кененирээк биз өзүбүздүн кандайча айтсам традиционный оюндарыбыз менен мамилени каттоо жагынан буну кошулганбыз. Ошого быйыл кыз куумай оюнубуз бар, эңиш оюнубуз бар, көкбөрү оюнубуз бар, өзүбүздүн артисттерибиз бар, ансамблея Кыргызстандын атынан биздин жетекчилер келип атат. Колдон келишинче быйылкы масштаб менен кирип, ушуну организовать этип кошулуп атабыз. Жана ошондой эле быйыл өзүбүздүн боз үйлөрдү алып келип, боз үйлөрдү коюп, жалпы жамаат коомчулук менен, элчилик менен ошо фестивалды өзүбүздүн кандай организовать эте турган күчүбүздү көрсөтөлү деп биз ошо участвовать этип атабыз. Кудайым буйруса, эмдиги жылкы проект уже государственный болот деп эсептейбиз. Буга чейинки мына быйылкы финансирование эч кимден болгон жок. Бүт баарын өзүм күчүм менен өзүм организовать этип атам. Ошондуктан эмдиги жылкы проект бул масштабный чоңураак болот деп ойлойм. Минни көчмөндөрүбүздүн проектин уже 100% уверенде кое алабыз деп эсептеп айтып кетем. Учурда ушул эле фестивалдын кийинки жылы өтүүчү оюнуна карата даярдыктар көрүлө баштаган. Ага кошо эле көкбөрү оюнун жайылтып, чоң өлкөлөргө өтүүчү мелдештерге катышуу каарманыбыздын негизги максаты. Келечекте биздики максат Московская область МКАДтын сыртынан биз жер алалы деген оюбуз бар. Ал боюнча азыр 1-2 кишилер жардам берип атат. Кудайым буйруса, ал жерден 6 гектар жер алып калсак, биз арена куралы деп атабыз. Көкбөрүнүн аренасын куруп, ошол жерден Россиянын күчтүү командаларын тандап, субобъектилерин өстүрүп, анан биз башка мамлекеттерге уже чыгып, выездной чыгып, показательный оюндарды ушундай кылып коюп берели деген өзүбүздүн максаттарыбыз бар. Жылкылар пока убактылуу ушундай сарайда, бизде ушундай местада турат. Аттарды кармаган имарат чоң болгондуктан кышкысын чабандестерге кыйынчылык жаратат. Себеби мында жылуулук системасы орнотулган эмес. Ага карабай өткөн жылы күлүктөрүн жазга аман-эсен алып чыккан Нурбек мырза суук түшкөн сайын санаасы санга бөлүнүп жаткан кези. Россиянын намысын коргой турган, мен ишенген аттын өзү ушул да. Ne oldu? Hey, ne oldu Aysan?
Жакшы эле бар. Мен сени кыйнадым. Курсагы ток кыйналды. Кудайым буйруса быйыл эми кичине ниеттерибиз бар. Быйыл жакшы кылалы деген конечныйды впереди кылып этип оңдой жүргөн өзүбүздүн бар. Албетте, чет жерде жүрүп, тулпар таптап, аларды оюнга даярдоонун өзү оңойго турбайт. Каарманыбыз Москвага Кыргызстандан 25 ат алып барган. Ар биринин өзгөчөлүктөрү бар. Кашкатерек айылынан алынган, Жалал-Абадтан. Негизи өзү жакшы ойнойт, алдаганда да жакшы, казанга да жакшы барат. Буну бир инибиз сатып алган. 4-5 ат уже сатылды да, 20 ат өзүмдө эле калды азырчы, бүгүнкү күндө. 4-5 ат ошо сатылган аттар ошо сарайда турат. Москвада тоют маселеси күч. Себеби Кыргызстандын жаратылышына калыптанган тулпарлардын чет жактан жем суусуна көнүп кетиши кыйынчылык жаратат. Нурбек мырза аттарды азыктандыруу үчүн чөптүн килограммын 10 сомдон сатып алганы менен алда сапаттуу эместигин айтат. Былтыркы жылы мен келгенде чөп проблема эмес эле. 5 сом 6 сомдон эле сатып алчубуз килограммын. Азыр 10 сомдон. 10 сомдон ито нормально чөп алып албайсың. Биздин аттар айла жок эле жеп атат да, ошон үчүн постоянно көп чабылган аттар бир аз арыктап калды. Бирок жакшы ойногон аттардын бири болчу бул да. Жем 15 сом 16 сомдон сатып аласыз жем килограммдарын. Магазинден аласыз бул жерде. Потому что көп объем менен ала албайсыз азыр. Бир фура кылып туруп алсаң арзаныраак болот. Башка район, башка эмелерден, шаарлардан тартырыш керек да ал үчүн. Бул Москванын жанында аябай эле кымбат жеми деле чөйү деле кымбат. Общая эмеси менен расходубузду эсептегенде 350 миңден 400 миңге чейин расход айына. Мекендештерди түйшөлткөн дагы бир маселе бул көкбөрү оюнубузду Москва ипподромунда ойноого же атайын клуб ачууга тийиштүү тараптан уруксат берилбей жаткандыгында. Москвада ойной турган уруксат болбойт да. Андай уруксат болсо биздин балдар, биздин чабып жүргөн балдар же бизге келип көрүп кеткен эле багып коймок бул аттардычы. Бул эле аттарды эмес, bundan башка да бир 20-30 ат мындай эле алып келип кошуп коймокчу болмалга чейин. Клуб ачылып калса, бизде азыр Москвада ойнойм деген балдар көп да. 2 айда терип алабыз, 1 айда терип алабыз. Сразу внутренний Россияга чемпионат өткөрөбүз. Бизде Сибирь жакта клуб балдар көп. Улан-Удэ да бар, Бретада бар. Новосибирь, Красноярск, Алтай, Башкортостан көп эле балдар. Чындыгында кыргыз жигиттери чет өлкөгө иштегени барып, бирок улуттук оюндарыбызды ойноону самашат. Алардын бири мындан 17 жыл мурда Москвага келген Нурбек мырза. Алгач курулуш тармагында, андан соң базарда эмгектенген каарманыбыз шаар четинен чаккан жер тилкесин көп жылга ижарага алып, өз алдынча иш жүргүзүүнү колго алган. 2 жыл жүргөнбүз. Жерлер, жакшы жерлер чыкпай жүргөн. Параллельно өзүм бизнес менен жүрүп, мындай көз салып жүргөн жерлерим болгон, барып көрүп келип жүргөн жерлерим болгон. Ушуну эртерээк баштап алсак, пландар бар. Этно база кылабыз деген. Этно парк кылабыз деген өзүнүн пландары бар. Эми бул жайга мекендештердин келип эс алуусу үчүн боз үй тигип, айланасына кыргыздын улуттук оюндары ойнолуучу аянттар даярдалат. Баары бир бизге бул кыргыздарга керек экенин дальнейший мен карап көрүп эле билдим да, мындай жер бизге керек. Ошон үчүн ал жерден баштаганбыз. Буюрса берден биз бир эле улак көкбөр эмес. Кудай буйрса ошол жерден даярдайбыз бардыгын. Жаата турганын, салбурун, куш сала турганын, биздин тайгандар менен охота кыла турган бардык нерсени биз ушул жерден баштайбыз деген планыбыз бар да. Кыргыз эли кайсы жерде болбосун каада салттарыбызды унутта калтырбай жасап келишет. Бул жайга келген мекендештер да эл оозунда айтылган жөрөлгөлөргө өзгөчө маани берип, жакшылык күндөрүн белгилеп турушат. Мен ыраазымын, балдарга ошо көп келет. Мисалы уже 4-же же 5-же жолу ушундай болуп атат да. Уулуу болгондо, же үйлөнгөндөн основной уулуу болгондо эч жок дегенде бир улак алып келишет. Байке ушул жерден кан чыгарып, ушул жерден ойноп кетели, батагы болалы деп келишет, союшат, ойношот, ушул жерден бышырып жеп, эс алып кетишет да. Мен кандай күндү көрүп, ушул жерге келип кандай кыйналсам, бул атым да ошондой эле көрүп атат да. Экөөбүз бирдей эле алып келатабыз азыр. Буюрса, Россиянын сборный командасына өзүм ниетим бар да. Алдына буну коем дегенчи. Каарманыбыз бир туугандары менен Москваны жердеп, Кыргызстанда ата энесинен, элинен тынымсыз кабар алып турат. 2 уул, 3 кыздын атасы.